Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгылуу программасы. Студияда мен Каныбек Асанкариев, саламатсыздарбы? Буга чейин эсиңиздерге салсак, бинардык опцион имиштерден ири суммадагы акчаларын уттуруп келгендер туурасында бир канча жолу айтып бергенбиз. Бул ирет ушундай эле ишканадан миллиондон ашуун акча утуп, анысын ала албай калган жарандар туурасында сөз кылабыз. Ал гана эмес, милиция кызматкерлери минтип утушка ээ болгондорду ишкананын ичине камап алган көрүнүшкө күбө болуп, бул ишканалардын ишмердүүлүгү канчалык мыйзамдуу деген суроо кайрадан туулууда. Кененирээк биздин сюжетте. $1 трейд бинардык опцион ишканасынын эшиги биз келгенде чындап эле жабык болчу. Күнү түнү иштейт деген ишкананын эшиги жабылып турганындагы себеби бар. Биздин чыгармачылык топко ичинде ири суммадагы каражатты утуп алган балдарды камап алышты деп чакыруу түшөт. Короче, 1 300 000 сом утуп алыптыр жанак $1 трейд деген эмеденчи. $1 трейд? Бинарный ставкаданчы. И, короче, кассабызда акча жок калды деп, эме жазып койчур, квитокчу. Без печати, без ничего, просто кассир өзүнүн атын жазып, короче, ошентип подпись коюп эле. 5 балада, короче, бирөөсү 800 000 сом уткан, бирөөсү 300 000 сом уткан, калгандары 100 000, а бирөөсү 25 000 сом да. Сейчас, короче, ошол жерге барышыптыр, барса, короче, бир эме бар да, бир братскем бар, ошол жактачы. Его, короче, сейчас не выпускает, охранник эмелери кармап алыпчы. Неге? Билбейм азыр, чалсам ошентип мени чыгарбай атышат мояктан депчи, ошентип айтып атат да. Каяктан? Неге чыгарбай атышыптыр? Эмнеге? Себебин айтпайт абы? Себебин айтпайт, ошентип жөнүнө кармап мояктан кетирбей атат дейт. Жок, ал аяка эмнеге барды эле? Ошо акчаны эме кылыпчы, акчаны бер депчи. Завтра өрөштүрөм, уже бир жума өтүп кетти да, бир жумадан бери акчасын, короче, бербей атыптыр да, буларгачы мындай эме кылып. Азаттыкта окудуңуз беле эмеден 2016 или 17 ваша аналогичная ситуация была, короче, 700 000 сом бербей коюп, короче, ошентип там. Билбейм, так, азыр адреси кайсыл жер? Ахунбаева, Душанбинка, эмемен, Душанбинка менен Билингтон эмеси ортосунда, прям там Империя Пиццанын маңдайында $1 трейд деп жазылып турат. Так, примерно билем болуш керек. Силер азыр ошол жактасызбы? Жоқ, мне тоже выехать, да, туда? Давайте так делаем. Его насильно там держат, да, получается? Да, получается, его там насильно держат, не выпускают. Тогда давайте так сделаем. Я сейчас выезжаю туда, на месте разберемся, туда надо будет сразу милицию вызвать. Все, $1 трейд, да? $1. Империя Пиццанын маңдайында прям. Все хорошо. Мындай кабар түшөр менен ордуна чыгармачылык тобубуз чыгып, чындап эле эшиктер жабылып турганына күбө болдук. Бактыга жараша ичиндеги бала менен байланыш бар болгондуктан чалып дагы бир ирет маалыматты тактап көрдүк. Да. Бул мен Азият НТСтен. Вот. Силер $1 трейдтин ичиндесиздер, да? Ошонун ичинде. Эмне кармап атышабы силерди, ойрубай атышабы? Октябрьский участковый чыгарбайт. Хорошо, кирип бартам. Все жарайт. Бир топко чейин утуп алган акчаларын сурап келгендерди $1 трейд бинардык опцион имиш ишканасында камап алып отурушту. Биз келгенде дагы ичиндеги эшиктин оозуна чейин келип, бекип турат деп айтып ичкери кайра кетти. Ау. Шеркул силерби? Amo эшиктин аркасында силерби? Эме кыласыздарбы? Телефонуңарга тартып мага сразу WhatsApp менен жөнөтөсүзөрбү? WhatsAppка прямой тартып туруп. Сразу тартып жөнөтө бергилечи мага эмне болуп атканы ичинде суроо берип, эмнеге кое бербей атышат? Ири суммада каражатты утуп алган балдарды ичинде камап отургандар тартип сакчылар экен. Тактап айтсак, Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тилкелик нускоочусу балдары менен. Эң кызыгы, балдарды ичинде камап коюп, тилкелик нускоочу өзү сыртында унаасында отурган жеринен таап алдык. Салам алейкум. Ичиндеги жаранды эмнеге кое бербей атасыңар? Ачтыбы? Полный кесип. Салам алейкум. НТС каналынан Азият Жукшаев. ТВ кайгылуу программасынан. Шеркул деген жаранды эмнеге кое бербей атасыңар? Кайсы Шеркулду? Мына ичинде турат. Ким Шеркул? Силерби? Мына булбу? Мына балдарды эмнеге кое бербей атасыңар? Мына Молбайке именно. Иә.
Эмнеге кое бербей Көрген атасың? жок мындай да. Атыңыз ким? Сөзді чыкты. Эмнеге кое бербей Кое атасың? берген жокпуз. Биз бияктын үстүнө арыз түштү булардын үстүнө. Биз 102 менен вызов чалды. Биз бияка келдик. Чыңгыз сен распискаңды берчи мага. Биз бияка келдик. Булар айтып атат, бизди вымогать этип атат. Ондой бала болчу. Жарым. Жок, эмнеге камалдыңар? Эмнеге? Жок, камалган жок, алар охранниктер өздөрү беките алышты. Жок, анан нар ичине кирип сүйлөшпөдү, ичине киргиле. Нар. Ачпаңла деп сиз айтып атасыз го байке. Анан мен чыгарбайм, конечно, чыгарбайм. Опер группа келгиче бул менин кызматтык милдетим, мен буларды чыгарышка эмем жок. Булар азыр келет, опер группа келет, арыздарын алат. Тигилер арыз жазат, булар бизди акча вымогать этип атат. Ушундай деп келдик. Булардын колунда расписка менен тааныштыңарбы силер? Расписка менен аны келип тергөө кызматы баары следственный эме. Баары следственный действие, баары Мисалы булардан опер группа келет деп атпайсызбы? Алар сөзсүз турда бул жакка келиш керекпи? Силер жеткире албайсызбы? булар жарым кетип калышты гана. Бай мен келгенде 15тен ашык киши болчу. 15тен ашык киши болмун азыр биякта буларды кармап турасыздар да. Анан аларды байке киребиз азыр ичине. Жок, аларды эмнеге силер жеткире албайсыңарбы? РОВДга жеткирип деле арыз түшүнүктөрүн Барайын десек кат кетип калышты бүт бар. Мына Жок, бул жакта тура эчинде светин өчүрүп койчу дос. Мына бул бала бул жигиттен интервью алсаң азыр мынакей. Бул бала мынакей Чыңгызга берген распискасы. Сиз жеткирген жоксуз байке. Эмне өзүңөр жеткирсеңер болбойт беле? Биз жеткиргенде булар эч ким барган жок, бара турган балдар кетип калды уже. Мен айттым, следственный оперативный группа келгиче күтүп тургула биякта. Байке, мен деле милиция менен чыгып жүрөм, анан мисалы милиция болуп силер турасыздар да. Буларды алып алып машиналар менен өзүңөргө жеткирип Мен айтып атам, бияка следственный оперативный кіріп, мен камаган жокмун эч ким. Кетип калышты баары. 15 бала келген. Силер айтсаңар, ким? Чыңгыз. Эшикке чыгайын десек чыгарбай атат. Эшикти култуп алчу бул байке участковый. Чыгарбайм мен силер деп зайбал деп сөгүнүп кубалап атат. Эмнеге чыгарбай атат? Эмне себебин айтып атабы? Азыр опер группага келет, алып кетет, анан кийин кетесиңер деп чыгарбай атат да. Анан эртеден бери келбей атат опер группасы. Опер группа эмнеге келет экен? Силерге кандай арыз түшүптүрүү, эмне болуп? Билбейм ошону. Ушулар айтып атат опер группа келет деп. Негизи башынан айтып берсеңиз, бул жактан Башынан деген бул жактан келип, акча уткуруп, утуп эле жүргөнбүз. Анан кийин азыркы утканды бербей атышат да. Канча уттуңар эле? 540 миң утканбыз бул жерденчи. Расписканы 2,5 миллион. Общий балдар болуп утканбыз 2,5 миллион. Расписка жазып бердик, кассада акча жок деп. 17-числону жазды, ушул күнү келип алып кетесиңер деп администратор. Нурайым деген кыз. Келсек охрананы коюп коюптур, ачпай коюшту. Ачпай иштебей атат деп 2 күн эметти, жабылып турду. Анан кийин 2-3 күндөй болот, бир жумадай болот. Анан бүгүн келсе берилбейт дептир. Акчаны берилбейт. Жок, администратор өзү да жок болот. Кайсы автоматтарды ойнойсуңар, көрсөтүп берсизби? Мен деген мынакей могу автомат ойногом. 13тө. Жана удалить этти. Бул байкелер да билет удалить эткендичи. Бул эмнеге иштебей атат? Ким биякта өкүлдөр барбы? Удалить этиштады бу. Удалить этиштады. Бул жагы что болуп турган? Азат пакет. Бул жагы что? Иштебей эле токтоп турат. Токтоп таштады, удалить таштаган видео бар. Удалить этиштады. Здравствуйте, девушка. Вы можете не прятаться? Здравствуйте, я не собираюсь. Что? Я не собираюсь говорить. Почему вы закрыты, если это открытый бинарный аукцион? Вы вообще не имеете права здесь находиться. Мы имеем право, это общественное место. Это не общественное место, это Это частная общественное собственность. место. Если не знаете закон, Это частная рекомендую собственность. изучить. Это частная собственность. Это не частная собственность. Частная. Подождите, давайте не спорить. Вы администратор или нет? Я менеджер. Менеджер. Можете ответить на вопрос, почему в рабочий день открытый бинарный аукцион не работает? У вас мониторы выключены. Почему у нас включены мониторы? Ну, я только что снял. Не верите, можно пройти вместе и посмотреть. Не выйду я. У нас все включено. А почему не даете выигрышные деньги? Какие? У нас выигрышев нету. Выигрышев нету? Да. У вас от каких написанная расписка есть у ребят? Вот с кого, от чьей руки написана расписка, пусть там и ищет. Ну, девушка, которая писала расписку, работает у вас? Я ее не знаю. Вы же менеджер, как не знаете? Но я ее не знаю. Вы менеджер Ты являетесь, что, да? да. Ее здесь Вы не нет. знаете, какие сотрудники у вас работают? Здесь она не работает. А как, если она здесь не работает, находится у вас на кассе?
Кто на кассе находится? Ну, это что у вас? И что? Это мой оператор, который второй день Ну, сегодня почему пришел вот со на мной. месте оператора находится чужой человек и находилась и писала расписку от вашего Ну, имени? это не Нураим. Это не Нураим, но вы говорите, я, кстати, имя не называл, вы сами назвали. Называли, Знаете, потому вы что ее в знаете, расписке мне показывали. То же самое, как и вам. да? Ясно. А милицию вы вызывали, да? Я не буду отвечать на вопросы. Почему? Не хочу. Давайте как-то что, да, вызывали. Не, а причину можно? Да, я вызывала милицию, так как ворвались ко мне вот эти люди. Ага. Начали меня оскорблять. Начали оскорблять, вообще угрожать начали, то, что мы, говорит, и женщин бьем. Подождите, у вас тут камеры везде установлены, можно же по записям посмотреть, угрожали Онлайн. или нет вам? Онлайн. Онлайн? А где запись ведется? Нигде. Это идет онлайн. А вообще, где у вас сертификаты висят? Они же должны, У нас лицензия имеется. на видном месте висеть. У нас имеется сертификат. Не, она же должна на видном месте висеть. Где можно посмотреть? А вы вообще какое право имеете сюда Я с заходить? телекомпании МТС, меня зовут Азят Джикшеев. Мне позвонили ребята, которые заявили, что их удерживают насильно против их воли здесь. Их никто не удерживает. По поводу, если вернемся, давайте, лицензия у вас где находится? На видном месте она должна быть. 2 миллиондон ашуун каражат утуп алган балдарды камоого тургандар мынтип биз келгенден кийин жабырлануучу болуп калышты. Буруң бурчтарда жашынып баарын жокко чыгарып, анан балдарга айыптарды тагып, ал эми айыбыңарды оңой эле далилдеп бересиңер, ичиндеги камеранын тасмасын көрсөтсөңөр десек, алар сакталбайт деп качып жатышты. Опергруппа качан чыгарып? Уже 4-5 саат болду. 4-5 саат, 4-5 сааттан бери опергруппа келдик. Эки вызов бар, эки скоропостичка бар экен. Эки труп бар экен, эки труптан биринин артынан бири келип атышат. Канчада келип силерди кармап баштады эле, канчадан баштап опергруппаны күтүп атабыз айтып жатсыздар? Уже максимально 3 саат, да? 11:45 жерге келген. 3 сааттан бери опергруппа бош элекпи, эки вызовду обслуживать ете албай атабы. Эми аны мен эчтеке деп айта албайм. 3 саат эмес, мен өзүм биякта турганым 1 сааттай болуп калды. 1 сааттан бир аз 5 минут. Кечээ сиз өзүңүз тааныштыра кетесизби? Сиз биякта старшийсызбы деме? А, участковый, э? А Мен фамилиятыңыз? 102-ге вызов түшкөн, мен ошо 102-нин вызовунун негизинде келгем, ошо вызовду обслуживать этип атам. Вызовду Азыр ошо- опергруппа келмейинче мен эч кимди кое бергенге. А вызов силерге эмне деп чыкты эле? $1 третин администрациясынан түшкөн, ушу якобы 10 бала келип бияктан акча вымогать этип атат. Тилкелик нускоочу күтүп жаткан ыкчам топ 3 сааттан бери бул жака жете албайтыптыр. Эсиңерге салсак, ыкчам топтун мынтип жетишпей жатат деген иштерине биринчи жолу күбө болгон жокпуз. Ага дагы мейли деп көз жумсак ордуна чакыруу менен келдим деген тилкелик нускоочу өзүн бул $1 трейд ишканасынын жактоочусу катары алып жүргөндөй сезилди. Короче, булар миллион туткан экен да. Булар миллион туткан. Биякта чоолоодон. Bir cumadan beri uşaka geliyor. Bir cumadan beri uşaka. Akçabızı belgile dep geliyor. Администрация не болду. Администратор бербейбиз диyor. Уткан туура эмес болду да? Бар. Мен чектери бар экен, жөн эле кол коюлуп коюп туракта никакой печать эчтеке жок экен. Мен айттым, ошон үчүн тергөө кызматы эмес, опергруппа келгиче барыңар, эч кимдер кетпей тургула. Десем жарымы кетип калышты. Анан мен хотя бы мояктан астана эки арыз заявителди алып күтүп турам. У кого это? Чек. Çek vermediler. Кто заявитель, кто чек? Кто вызывал? МТС канал. Ana zaman çok etken gibi mi? Пресса. Информационное агентство. Информационно ваши документы. Все Adamlar emeğe geçti. Все, сейчас заходят только заявитель, вот это, кто у вас? Гим, кто еще? Гим, заявители, пускай этот, администрация. Администрация против вашей съемки, вы знаете об этом? Администрация не имеет права нам запретить, потому что это общественное место. Администрация. Eşik aç, aç, eşik. Девочка работает здесь? Нет, почему я не буду разговаривать, пока камера будет? Onu oturmadan слышал вы. Эмнеге жашырууда сүйлөш керек? Жашыл эмес, түшүндүрүп берип атты. Түшүндүрүп бербей, жантан бери камерадан качып атат. Лицензиясын даже көрсөтө албай атат. Видный жерде илинип туруш керек десем. Я вам еще предъявлю. Предъявите тогда лицензию. Камеру Мен уберите. ысында койсоң ким?
Адыл булар өздөрү тартып алсын, өздөрүнүн тарткан иштерин анан биз өзүбүздүн оокатты кылайлы. Булардын биз Биз до конца Жок, биз кыла албай атабыз. Силердин көзүңөрчө биз силердин колуңардан кармаган жокпуз. Сиз кыла албайсыз. Силердин көзүңөрчө тигине тетип тура албачы. Жок, ал жакты ордуна келтириш силердин максат да. Силердин Күч менен ордуна келтирели. Жок, күч менен эмес, түшүндүрүп айтып, кандай кылса болот, кандай кылса Мен болбойт. хорошо, мен түшүндүрүп айтып Ооба, түшүндүрө бериңиз, биз биякта мешайтпайм да, моундай туруп Жок, турам. мен хорошо түшүндүрүп. Силер өзүңөр тартып алгыла, мына хорошо. Жок, сиз биз менен эмес, байке, сиз булар менен ишиңизди эле кылып сүйлөшүшүңүз керек да. Биздин ооба. Кылып атам, силерден качып мына эч ким сүйлөшпөй атат. Жок, ошо түшүндүрүп айтып берсеңиз, мына мен камерамды мындай турам, запись кетип берет, мындай ылдый жактагы. Вот, ребят, они камеру выключат. электрондук акчалар менен иш алып барабыз деген бинардык опцион имиш ишканасы накталай акча менен иш алып барып жүргөнүн бул жакта чогулгандар айтып жатышты. Түшүнүк кат жазып атканда видеосу. Бакта иштеп Ооба, түшүнүк кат жазып эми видеосу бар бизде. Жазып аткан. силерге расписка жазып берип Ооба, жазып берип аткан. Менин жерде тарткан видеолор бар. Чектин биреси бар. Чекти биреси берет. Ушул расписка бар. Расписка эле берди. Жазган негизи утчарбыз. Покажите, Мурун утулуп, мындай утканда ушундай сразу акча расчет кылчу эле. Жок, кылбачы. Бир жолу эмне кылып чыгарып жүргөн. Акчаны расчет. Жок, кылчы. Кылчы. Жок, наличка кылат. Наличка кылчы. Анча сумманы кыла албай койду да ошол күнү. Бүгүн акча жетпей кассада акча жок деп туруп расписка жазып берип эртең келип аласың. Получается, милицию, потому что они Акча мне биз угрожают. өстөрү убакыт чойгуруп эртең келди, бүгүн келди деп да. Потому что они мне Уже 4 күн угрожают. өтүп кетти да. Ал эми бул ишкананын жетекчиси ким деген суроону 3 саат күттүрүп келген ыкчам топтогу менеджеримин деп өзүн тааныштырган кызга беришти. Анысы юстиция министрлигинин базасында катталган бул алтын трейд мүмкүнчүлүгү чектелген коомунун лицензиясындагы кишинин атын айтып жатышты. Кто хозяин или кто есть? Айдаров, Байстан Айдаров. Номер есть? Я не Телефон, знаю. номер или кто-то? Управляющий или кто есть? администратор. Я менеджер. Как вы не знаете хозяина? Я не знаю номер. 102 кто звонил? 102. Я звонила. Я лично звонила. Камера 102. жок правда? Я вызвала вас, Онлайнда потому плей. что мне Может, угрожают. я вам сейчас заявление дам? Вы Вы вызвали 102, да? Я Как вызвала онлайн? Онлайн Ал жакта арыз менен кайрылдыңыз беле? Потому что я не позволю, То, что вам не например, мне выплачивают. угрожать. Что я сделала не так? Ушул жерге алып келип көрсөт. Эртең берет, бир күн өрөт деп бербет. Бул ишкананын жетекчиси Айдаров Баястан Айдарович болуп айтылып, юстиция министрлигинде дагы катталган лицензиясында дагы так ушул кишинин аты жөнү көрсөтүлгөн. Бирок ал киши менен байланышуу тартип сакчылары үчүн бул жакта мүмкүн болбоду. Ал гана эмес, биздин чыгармачылык топ менен ал кишиси өзүбү же башка өкүлүбү ортомчулар аркылуу байланышка чыгышып, бул окуя туурасында өздөрүнүн маалыматын беребиз деп айткандарына бир аптадан ашып, ушул күнгө чейин суроолорубузга жооп берүүдөн качып келишти. Ал эми бүгүнкү окуяга кайра кайрылсак, келген тартип сакчылар акча утуп алсаңар эмнеге силер арыз менен кайрылган жоксуңар деп жатышты. Жок, арыз менен милицияга кайрылдыңыз беле? Иә. Эмне себептен кайрылган жоксуңар? Демек төлөбөй жатат. 17-син. Булар мен айттым, келгенде эле айтып койсоң, келгенде эле мен айттым, арыз жазасыңарбы дедим, туурабы силерге? Эч ким жазбайбыз дешти. Где-то что-то указано мое видео. Келгенде эле сразу айттым, арыз. Эмнеге силер арыз менен кайрылбай жатасыңар? Булар берилет деди да. Кайрылганда бербейт деп атат. Мне Берилет угрожают. деди да, булар беребиз деди. Булар келип, яка буларды урабыз, сабайбыз деп коркутушту. Ошого барганда ошо айткан арыз жазсаңар мени тартат, тиги бу деп ошо корккон. Менеджермин деген кыз болсо мени коркутушту, сөгүштү деп жатты. Айтымында кол көтөрөбүз деп коркутуп балдар кирип келишкен. Бирок кимиси ошол сөздөрдү айтты десе, анысы бул жакта жок деп айтып чыкты. Касается меня или еще что-то. Они начинают оскорблять, начинают пальцы там показывать, всякое остальное, угрожать мне. Да вот, сами милиция, когда приехала, они сами видели и слышали, как вы угрожали мне здесь, и как вы меня здесь оскорбляли и палец показывали. Вот милиция приезжала первая, когда группа приезжала, они сами видели это все. Помимо, вот, персонал видели, как вы... Вы сказали, мы вас убьем или угрожали вам? Да, мне сказали, вы девушек бьете, да, мы вас... Кто именно сказал? Скажите. Ваш друг, который пришли, вас много было, вы пришли. Что вы плачете? Кто докажет? Кто плачет? Я не плачу, я вам говорю просто так. Девушка, здесь у вас камеры стоят везде. А почему записи нет, что ли? Бар запись. Я же говорю, онлайн. То есть вы не можете доказать свои слова, да? Почему у меня есть много свидетелей вообще? Какие? Вас двое только тут сидят. Вот, получается, и ГБР стояли, и получается... Оскорбление было ли было тараптан? СБ стоял, потом где это стояла
кетип калды. 15-тен ашык болобу? Жок, кандай эмне болду эле ошо? Бул жерден деген ошо кеткен эме бул кызды мен жүктөп кетем, алып кетем. Минтем деген да. Ким айтты эле мындай таанып биле аласызбы? Ал бала жок азыр бул жерде. Булар эметкен жок. Ал кетип калды да. А эмнеге анда буларды кармап турат милиция, түшүнбөй атам. Кимди карап? Жок, 3 сааттан бери буларды кармап туруптур, силерди келет депчи опергруппаны. Эшикке да чыгарбай чыктыр. Жок, эшикке кирип чыгып атышты. Тамак чегип кирип чыгып атышты. Мага ошондой эшикке чыгарбай атып чалышты да. Жок, азыр чыгарбай аткан, култап койгон эшикти. Ошо Жок, кирип чыгып атпады. Жана кирип чыгып атты, азыр чыгарбай култап салдык бердичи. Култаптыр өзү эшикке чыгып кетти участка. Негизи бирок кетирбей атты силер. Кетирбей атты. Опергруппа келет. Күтүп тургула деп атты да. То есть жана буларга жанакындай сөздөрдү айткан киши бул жакта жок азыр, э? Жок биякта. Ал кетип калды. Нету человека, который вот именно вот эти слова вам говорил, оказывается. Из этих Они были присутствующих. все, пока вы приехали, все, конечно, они все разбежались. Я же не могу, как Нет, говорите, насильно мне удерживать. как позвонили, я сразу приехал. Мне позвонили, сказали, Вам что уже они просто насильно кого-то позвонили, удерживают понятно? здесь. Но это неправда, что их насильно удерживают. Это Ну, неправда. когда я приехал, Вот дверь именно была закрыта, было и они не очень- могли выйти. Очень много людей было, это участковый сказал закрыть дверь, потому что мы ждем опергруппу. И опергруппа 3 часа не могла приехать, да? Ну, как видите, опергруппа еще до сих пор нет. Не, вот они Была приехали. группа, да? Вот они сами даже скажут, что у них был там какой-то вызов, и они, вот мы их ждали. Менеджерге уят сөздөрдү айтып коркуткандар чындап эле болсо дагы алар бул балдардын арасында жок экен. Албетте алар жок болсо тилкелик нускоочу эмнеге бул балдарды 3 саат чыгарбай, ичинде камап алганы түшүнүксүз. Бирок бул кызматкер ага жогору жактан чалып жатышат деп балдарга айтканы анык экен. Сиздин сөзүңүз уже чоң жактан азырынып келди деген жана бизде. Жок, айтты мага. Ошентип айтты. Ким айтты? Айтпаспы? Бул жак байке айткан. Чоң жактан уже звонок келди деген. Эмне деп? Бизди чыгарбай отурганда чоң жактан Жок, баяктан келбеди, Гуудудан балдар келишпеди. Ал Гуудудан кеткенден кийин мына Кишилер келди? свидетель, менин кишилер эмес, могу свидетельдер отурат. Ошолордун көзүнчө айттыбы? Чоң жактан звонок келди. Жок, ал силер тараптан ошо Гуудудан эмне бербей атасың, мындай деп, ал силер тараптан. Ал Гууду жактан келип чисто. Гууду жактан ошо обстоятельства байкап, арыз түшкөн, ошон үчүн келип кетти. Кимдер келип кетти? 102-ге чалып билди ошо биздин начальниктер. Эмне болду? Ошол тема боюнча. Жок, Гуудунун кишиси кандай тиешеси бар бул жакта? Булардын тараптары экен Ал жакка да заявителдер бар Гуудага дагы. 2 миллиондон ашуун каражат утуп алып, утушун ала албаган балдар тилкелик нускоочуга айткан сөздөрүн бетине эле айтып жатышты. Бирок экинчиси албетте мунун баарын четке кагып жатты. Ишенали ошол жакта так эле ошондой ситуация болуп тур. Мунун филиалдары барбы? 6 филиал бар шаар. Именно $1. Бияка чалган, мага салган себеби, бияктан эмне болуп атат, бияктан 10 киши келди да, бияктан якобы разбой, нападение деп чыкты. Мен ошон үчүн шефтер чалып билди, эмнеге чалып. Мен ошону айттым бала. Шефтер чалып билип атат бияктан, эмне кандай деп контролдойт да бар каким. Ошол чалып билишти, эмне болуп Байке, башыман өткөн бул нерсе. Аяктуу эмне болуп бүтүшүн билем дедиңиз, сиз туурабы? Акчаңарды албайсыңар деп эле айттыңыз байке. Жок, акча алган эмес, акча ошентип эле айттыңыз. Ошентип эле айттыңыз. Өйдө жактан звонок келди уже деп. Арыз менен кайрылган. Арыз менен кайрылган убакта сиз айттыңыз, аяктуу мен билем бул биринчи жолу эмес дедиңиз. Билем деп айткан жок мен. Айттыңыз го. Биринчи жолу эмес бул. Акчаңарды ала албайсыңар деп айттыңыз го байке бербей. Аяктуу билгенде мен силер кудай билем. Жок, сөзүңүз ошентип айттыңыз го байке. Аяктуу билгенде мен кудай билем сага. Жок, негизи айттыңыз го ошентип. Жанагы айтпай байке, справедливо чечип коюңуз дедим, мен справедливо чечпей коюңуз. Азыр справедливо жанагы сөздөрүңүздү кайталап коюңуз. Чын. Эмне деп кайталап коюм? Жанагы бизге айтып аткан сөздөрүңүз могул жерде. Мен айтпадым, келгенде эле арыз менен кайрыласыңар десем, кайрылбайм дедиңер өзүңөр, туурабы? Жок, бул жак кайрылыш керек да, туурабы? Бул жак заявитель болду, силерди булар чакырды. Тилкелик нускоочу иши кылып мынтип балдар козгогон темадан алыстап кеткендей болду. Анан айтмакчы бул сөздөрдөн көп өтпөй эле тымызын жок болуп кетти. Ишин келген ыкчам топко өткөрүп берип кетти го деп. Ыңгайсыз суроолор көбөйүп кетти деппи, тез эле чыгып кетип калды. Иштебей эле экен жанакы мынча. Удартеп салбады жанакы байгамыз. Жок, ошо бинардык опцион болуп аткандан кийин бул деген азыркыга чейин иштей бериш керек болчу, токтобой. Ошонун тартиптерин билесиңер, силер мындай айтып бере аласыздар, ким жакшы билет. Бул жакта кандай принцип лотерея эле болду, башка эчтеке жокпу? Бинго 37. Мурунку ошо кандай өнөчүнөр ошо мындай тартиптерин айтып берип койсоңор. Иә. Тартиптер ушундай эле. Ошо Акча саласың ойнойсуң. Акчаны кайда саласың? Цифрага салып ойнойсуң. Цифра басасың да. Мисалы, мода бияка тартсаңыз байке. Өчүрүп койду да азырчы жерге цифралар чыгат да, 1ден баштап 36га чейинчи. Мисалы, бир цифрага 100 сом басып, башкасына 20 сом, ошо ар бир цифрага акча коюп ойнойсуң да. Мияктан чыгып атпайбы үстүнөчү. Уш цифралар чыгат да мияктан. Тигип калса, эгер секунд аз болот берде. Ошо бүткөндө чыгат.
Биз буга чейин ушул сыяктуу бир программаны жасаганда ал жактан телефондон дагы шариктердин айланып көрсө болот болчу да. Бул жакта андай барбы? Жок, андай жок. Бул жактан ушул мынабусу эле ойлойт да. Акчаны каяка ким аркылуу салчуңар? Кассага салат. Кантип ошо тартибин айтып берип коесузбу? Мисалы, могу терминалда 15 болсо 15ке 500 сом же 1000 сом же 5000 сом салып коелачы деп кассага төлөйсүң, салып коет. Баланс берде турат. 5000 сом деп. Ошону мен ойной бересиң. Алдын ала катталчуңар беле бул жака келип, мисалы мен баланча түкүнчү мен деп документтерди көрсөтүп, мен ошо бинардык аукциондо иштегим келет деп. Жок. Кандай ошо келип эле жөн эле акчаны берип? Келет, охрана текшерет, киргизет, болду, ойной бересиң. Утуп алган акчасын сурап келген балдардын колунда ошол күнү кассада отурган кыздын колу менен толтурулган милдеттенмеси дагы бар экен. Аларда ким канча акча утканын жана аларды сөзсүз төлөп беребиз деген убадасы айтылган. Анан ушул эле кагазын көтөрүп келип акчаны сураган балдарга бүгүнкү кызматкерлери милицияга арызданып чалышкан экен. Айтмакчы, менеджермин деген кыздын мени сөктү, коркутту деген сөздөрүн эмнегедир ушул эле ишкананын кароолчусу жокко чыгаргандай болду. Айтымында келген балдар акчасын гана сурап тынч отурушкан. Выигрышты алғаны келдік деді. Анда мен айттым, мақұл дейді. Анда дедім, бұл жаққа отырған ол көтіп, бұл жаққа сыйып ола дедім. Жақшылай айтсам, мақұл мен жұмысым шындай десем, барып шығып отырышты. Унчукпайлы отырды. Унчукпайлы жағы сөккен жоқ. Короче, ақшаны бергіле деп айтты да. Хазинеңер шықырғылы ақшаны бергіле деп айтты. Қайра. Жөніне айтып отам, мен саған жақсылық қайда деп айтты. Келі отырды, унчукпайлы ошем сұрап деді. Мен ГБР келді. ГБР келгеннен дағы балдар көйіп кетті. Ошо, мен нар жақта тұрдым да ходта ГБР өзі. Иши кылып менеджермин деген атын айткысы келбеген кыз арызын жазды. Ал эми 3 саат камалып отурган балдар аны сөксө да сөкпөсө дагы түшүнүктөрүн жазып беришти. Камалып отурган балдар анан мындан ары кой берилишти. Бирок утуп алган миллиондорун ала албай кетишти. Айтсак, бул балдардын дагы бүгүнкү күндө дайыны жок. Утуп алган акчабызды кайтарып берем деп милдеттенме жазып жатканын кыздын тасмасы, утуп алгандарынын тасмасы. Алгана эмес, булар бүгүн мынтип акчасын сурап кирип келгенде, милиция келгенде ишмердүүлүгүн токтотуп, дүйнөдөгү электрондук акчалар баалуу кагаздарды сатып алууларды дагы табышмактуу түрдө мынтип Бишкектеги кичинекей ишкана токтотуп, катытып койгон тасмаларды тартып алдык. Баарын беребиз дегендер бере албай калышты. Эмнеге ал далилдерди бул балдар жашырып коюуну чечишти? Биз үчүн табышмак болбосо дагы так айта албайбыз. Кантсе да бул ишкана учурда ишин улантып, буга окшогон Ringo Trade, Bingo Trade, B-Trade сыяктуулары маселесиз иштерин улантышууда. Ал эми муну көзөмөлгө алабыз деген эл өкүлдөрүнөн жана башкаларынан кыймыл аракет деле көрүнбөйт. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.